Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Манас эпосунун жаралышы, анын пайда болушу тууралуу илимдин көз карашы жана илимий баа берүүгө аракет кылабыз. Албетте ар нерсенин жаралышы, ар нерсенин түптөлүшү болот дегендей эле бүгүнкү күндө Манас таанууда, жалпы эле эпос таанууда Манас эпосунун жаралышы тууралуу эпос катары калыптанышы катары жана анын өсүп өнүгүшү тууралуу ар кандай пикирлер айтылып келе жатат. Мурдагы пикирлерге толукталып бүгүнкү окумуштуулардын дагы көз караштары, пикирлери кошулат. Эми эң оболу Манас болгонбу же болгон эмеспи? Манас бул тарыхый каарман инсанбы же элдин оюнан, элдин тилөөсүнөн жаралган каарманбы, образбы, көркөм образбы деген пикирлер, суроолор илим алдында дагы жалпы эле адамдын суроосу Манаска карата жаралышы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Эгерде биз элдик көз карашты кылымдар бою келе жаткан жана бүгүнкү күнгө чейин дагы элдин эсинде, элдин жан дүйнөсүндө, элдин көз карашында жашап келе жаткан Манаска карата пикирин эске алсак, анда кыргыз элинде Манас бул болгон. Бул кайсы бир доордо, тарыхый кайсы бир мезгилде жашап өткөн кыргыздын эң чыгаан, кыргыз урууларын жана кыргыз деле эмес, башка элдердин, башка этностордун урууларын бириктирүүгө далалат кылып, аларды бириктирип, алардын башында турган баатыр катары каралат. Кыргыз элинде бүгүнкү күндө дагы бул доор болгон. Бул Манастын доору жашаган. Ошол себептүү ушул бүгүнкү күндө айтылып келе жаткан ооз-эки жана учурунда окумуштуулар тарабынан кагаз бетине түшүрүлгөн манасчылардын айтуусунда эпос жаралды деп далил катарында, факт катарында айтып келишет. Бирок илим эмне дейт? Маселе ушунда. 20-чы кылымдын биринчи жарымында Мухтар Ауезов белгилүү казак окумуштуусу, жазуучусу, алгачкы Манас таануучулардын бири жана Бернштам белгилүү тарыхчы, археолог, совет окумуштуусу Манас эпосунун жаралышы 9-чы кылымга таандык деп баса белгилешет. Бул доор кыргыздардын уйгур каганаты менен мамиле түзүүдө жана ушул эки элдин, эки мамлекеттин бири-бири менен кагылышуусундан жаралган эпос деп белгилешет. Ошол уйгур каганатынын кыргыз каганаты тарабынан кыйрашы ошол жоокердик
мезгил кыйдамы Манастагы чоң казаттын сюжетине түздөн түз үндөш деп баса белгилешет. Болот Юнусалиев кыргыз окумуштуусу, кыргыз совет окумуштуусу, лингвист, тарыхчы, фольклорист, эле бул окумуштуунун мындай ар тараптуу универсал окумуштуу экендиги анын бүгүнкү күндөгү эмгектери, ал кишинин калтырып кеткен эмгектери тастыктап турат. Болот Юнусалиев дагы өзгөчө Манаска мамиле жасап, изилдеп жатып, Манастын сюжети, Манас эпосунун сюжети кыргыз элинин тарыхындагы 9 жана 11 кылымдарга таандык деп баса белгилейт. Бул учур кыргыздардын каракытайлар менен, кидайндар менен болгон мамиле түзүүсүндө жана кагылышуусунда жаралган жана ошол Манастагы окуялар ошол кыргыздардын каракытайлар менен болгон тарыхый доорго үндөш деп түшүндүрөт. Ал эми Виктор Жырмунский бул дүйнөлүк алкактагы белгилүү чоң фольклорист, Манас таануучу дагы. Манас эпосунун жаралышы 15-18 кылымдардагы кыргыз элинин басып өткөн тарыхый доорун чагылдырган эпос деп белгилейт. Эми Жырмунскийдин бул пикири кече эле кыргыздардын Жуңгар кандыгы менен, Цин империясы менен, Кокон кандыгынын курамындагы, андан кичине мурдараак Темирлан доорундагы мезгилдерди чогуу алып, мына ушул кыргыз элинин тарыхына таандык чоң бир тарыхый учурлар, окуялар Манас эпосунун сюжетине түздөн түз жакын деп белгилейт. Мына бул негизги ушул күндө Манас таануу илиминде жашап келе жаткан пикирлер, бул гипотезалар, бул божомолдор. Мухтар Ауезов, Александр Бернштам, Болот Юнусалиев жана Виктор Жырмунскийлердин Манас эпосунун жаралышы тууралуу айткан божомол пикирлери. Албетте ар кимиси өзүнүн пикирин далилдөөгө аракет кылган. Ар киминин пикири дагы мындай бир өзүнүн Манаска карата болгон чындыгын белгилейт. Бирок бул маселе бүгүнкү күндө дагы ачык деп түшүнүшүбүз керек, ачык бойдон турат. Келечекте биздин кыргыз окумуштуулары, чет элдик окумуштуулар өз пикирлерин дагы билдирет, же болбосо ушул жогоруда айтылган окумуштуулардын божомолдорун мындай аныктап далилдөөгө аракет кылат деген илгери үмүтүбүз бар.
Себеби эпостун жаралышы бул кыргыз биздин шартта, биздин учурда Манас эпосунун жаралышы бул кыргыз элинин жаралышына бир кандайдыр бир өзгөчө бир себеби бар деп ойлойбуз. Манас эпосун кыргыз элинен ажыратуу мүмкүн эмес. Ошондой эле кыргыз элин да Манас эпосунан ажыратуу мүмкүн эмес. Бул экөө эри шаркак. Манасты изилдеп жатып, кыргыз элин иликтеп, анын чындыгын, анын өткөнүн, анын кеткенин изилдөөгө мүмкүнчүлүктөр ачылат. Кыргыз элинин тарыхын изилдеп жатып, Манас эпосунун жаралышы тууралуу мындай жаңы бизге белгисиз тарыхый фактылар чыгып калышы толук мүмкүн. Дагы бир мындай бир баса белгилеп айта кетчү нерсе, 50-нчы жылдары, тагыраак айтканда 1959 жылы Ленинград мамлекеттик университетинин чыгыш таануу факультетинин китепканасынан Сейфаддин Аксы кентинин Мажму ат-Таварих деген материалы, тарыхый колжазма табылган. Мына ошол Мажму ат-Таварихтин мазмунунда Манас тууралуу жана Манас эпосуна таандык каармандардын жана окуялардын чагылдырылышы бул түздөн түз Манас эпосунун 15-кылымга чейинки болуп өткөн окуя дегенге толук кандуу мындай бир баса белгилеп айтып кетсек болот да. Себеби бул чыгарма, бул тарыхый колжазма Сейфаддиндин Мажму ат-Таварихи 1503-жылга таандык болуп отурат. Демек, 1503-жылга чейинки жазылган тарыхый окуялар же болбосо тарых кыйдамдары ошол чыгармага чагылдырылган. Андан кийинки чагылдырылышы таптакыр мүмкүн эмес эле. Бул колжазма эски тажик тилинде жазылган. Анын автору Сейфаддин Аксы кенти, анын уулу Нур Мухаммед Аксы кенти. Кийин уланткан бул чыгарма бүтпөй калып, Сейфаддин бүтпөй калып, анын уулу Нур Мухаммед кийин ошол колжазманы улантып, ошол эстелик кылып калтырган. Кийин ошол 1959-жылы бул колжазма табылып, биздин окумуштууларга, биздин илимге тийип отурат да. Демек, ушул тарыхый колжазманын бизге бере турган илимий материал катары бере турган аныктамасы дагы ушунда 1503-жылы жазылган болсо, бул чыгарма Мажму ат-Таварих эски тажик тилинен которгондо тарыхтын жыйындысы же болбосо мурас жыйындысы деп которсо болот. Мына ошол 1503-жылы жазылып калынган болсо, демек ошол
китепке кирген, ошол кол жазмага кирген материалдардын баардыгы ошол 1500-жылга чейинки ошол эл башынан кечирген тарыхый окуялар гана кирген. Бүгүнкү күндө Манаска таандык, Манас эпосуна таандык бирден бир орто кылымдарга таандык тарыхый материал бир гана ушул болуп эсептелинет. Мына ушуга гана таянуу менен биз Манас эпосунун жаралышын 16-кылымдан бери карай алып келүү өзү туура эмес деп түшүнсөк болот.